Ардактуу замандаштар, Селкинчек долбоорун баштайбыз. Сиз билгендей эле меймандарыбыз жолтугунан байланыштуу бир аз кечигип калышты. Бул үчүн жалпы угармандардан кечирим сурайбыз. Себеп дегенде биздин угармандар 16:00 дегенде концерт күткөндөй эле күтүп отуруп турушат. Ооба. Бүгүн биздин сакалдуу конокторубуз кечигип калды. Тамаша. Бүгүн биздин коттоо студиябызда жаш, таланттуу, мыкты деп айтсам жаңыбайт болушум керек. Учурдун жылдызы Нурлан Насип жана Айган Шабдиева конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алыстан ат тартып кайдан келдиңиздер? Негизи азыр бардык угармандардан чындыгында кечирим сурайлы. Анткени чындыгында азыр Бишкекте жүргөндөр, машинада жүргөндөр билет экен. Аябай тыгын болуп атат. Кар жаап, жамгыр жаап, иши кыш болуп кетти. Көчөдө өзүнчө эле бир башкача жашоо болуп атат. Ошондуктан кечирим сурайбыз. Негизи эрте эле чыккам. Мен деле үйдөн бир аз кечирим коюңуздар. Буюрса бул жагы жакшы кылганга аракет кылабыз эми. Азаматсыңар. Андан аркы 1,5 саатта буюрса көптөн бери биздин үйгө келексиздер. Айтып коелу, жалпысына Селкинчек долбоорунда 111 жупка чыккан болчу. 111 жуптун ичинен биз 50 гана жупту мына ошол жарым финалга чыгарганбыз. Азыр бизде жарым финал. Демек жарым финалга чыгышыңыздар менен коттуктайлы. Себеп дегенде 111 жуптун ичинен 50 жуптун арасында жарым финалга келиш, менимче бул чоң жеңиш болсо керек. Ким менен келип канча упай топтогонуңуздар эсиңиздерде барбы, Нурлан? Мен бар келгенби? Назгүл Тактакунова менен акыркы. Бирок канча эсимде деле жок. Канча упай алганыңыз? Бирок аябай эмелер колдоп эме болгон, жакшы эфир болгон. 58 упайды өз чөнтөгүңүзгө салып кеткен экенсиз. Биз жарым финалга 40 баллдан жогорукуларды тандап алган болчубуз. Айган Шайын болсо автоматтык түрдө мына ушул финалга чыккан. Себеп дегенде каршылашы Ерлан Талайбеков, Кайрат Прембердиев келе албай калган. Кайрат Прембердиев келбей калган, 2 саат бою өзүңүз жалгыстырдап финалга. Мен негизи коштоп келген аккордеон ойногон бала бар болчу, аны отургузуп аны да кош ордотуп салганбыз. Айтор ушундай мына ошентип анан финалга келип калдыңыздар. Сиз 50 упай топтогон экенсиз. Нурлан мырза 58 упай топтогон. Эми бүгүнкү жарышта кандай жыйынтык болот буюрса алда билебиз. Анда келиңиздер, программабызды дароо угармандарды күтүрбөй. Айганыштан коркуп атабыз. Мен Нурланды көрө эле сүрдөп баштадым. Буюрса жакшы болот. Сүрдөбөңүз. Негизи сүрдөп атам, коркуп атам дегендер келип жеңип кетчү эле. Анда баштадык дароо. Ким баштап берет? Албетте, негизи Эркектин чачыбы? Эркектин эле чачыбы деп мен даярданып тургам. Нурлан баштап берсин. Жакшы, келиңиз. Мейли анда баштап берейин. Аракет кылалы. Мен багы азыр эште күз болуп атат. Ошондуктан багы күзгүн өшөр деген чыгармамен баштайын. Ой, баракелде. Жакшы. Мен угулбай калдым. Сапырылган сары жалбырак саналарга менин азгырак терезеңе келип тигилсем ай үнсүз дарак тиктей жалдырак жаш жүрөгүм мынча кайгырды Tınbay tөгүлөт-ай көздөрүңдөн жаган жамгырды көздөрүңдөн жаган эй көздөрүңдөн жаган жамгырды Бали. Теребилда мынча көңүлсүз теректер да ойдон бөлүнгүз тегерете курчап уюмдар термелиш
шепиктей төзүңсүз жаш жүрөгүм мынча кайгырдың ай көңүл кошуң кемге алдырды күзгүн өшөр тынбай төгүлөт ай көздөрүңдөн жаган жамгырды көздөрүңдөн жаган көздөрүңдөн жаган көздөрүңдөн жаган жамгырды көздөрүңдөн жаган көздөрүңдөн жаган көздөрүңдөн жаган жамгырды Баракелде. Караңызчы Аганыч, кандай салыштыруу? Эшиктеги жамгырды сиздин көзүңүздөгү жаган жамгырга салыштырып, күзгүн өшөр тынбай төгүлөт дейт го чиркин. Эми төгүлгөн андай эмес, мындай деп туруп жооп айтат окшойсуз. Окшойбуз. Кайсыл ырды билек кыласыз? Ойлонуп атам, аябай сүрдүп атам. Ушунчалык нурланды көргөн сайын. Сүйүнгүчү. Карабачы. Антеп мени Кайсыны? Мен жооп кылып, эмеден баштайын. Жолугабыз аз күндөн ырдап берейин. Ой, азаматсыз. Аз күндө жолугабыз. Кеттик, Гөлдүн жеги бирге басып салкында бой жайдар мүнөз жаз күнүндө жаркылда жумшак шамал бет даймалап сыйласа ой майда толкун же коронуп шарпылдап кошкон деди көпкө чейин ой кол болган кете бердим пароходдо оңай кете бердим пароходдо калкылдап эм алысмын куса болуп сагынып ой бирок дагы бирге жүрөт тамаша түбөлүктүү өмүрүмдүн шериги сени сүйүп жалгыз сени жаратам ашыктыгым його бетер ой артылар сагынганда сүрөтүң оңай сагынганда сүрөтүңө караса Бали. эм алысмын куса болуп сагынып ой бирок дагы бирге жүрөт тамаша сары алтын түбү келип сабырдын сагынымдын зардабына жеңилбе аз күн калды
Баракелде. Рахмат. Азаматсыз кол чабалар сизге. Көлдүн жээгинде. Нурлан эле сүйүнүп атат десе көрсө кайрадан жолго турбайбыз ошол узаткан Көл эстетип койдум да. Абдан жакшы. Анда угармандарга кезек берели дагы андан соң кандай жооп айтат болот экен. Кайрадан ошол ысык көлдүн жээгинен тосуп алабы, тосуп албайбы? Нурлан айтып берет. Ага чейин угармандарыбыз бар. Саламатсызбы? Алгадачкамагыл. Жакшыбыз. Кутман кечиңиз менен. Рахмат сизге. Кош келипсиз. Кеп калдым. Мен дошум Нурланга. Нурланга беребиз. Казыбек мырзайым Бишкек шаарында жашат. Бар болуңуз. Рахмат. Добушуңузду катабалдык жигиттин чөнтөгүнө көлгө барып эртерээк тосуп алчу деп сизге бир бонус катары берип жатат окшойт. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыңар? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Кош келипсиз. Жакшы. Добуш берип коеюн деп калдым. Жакшы болот. Кимге? Айганышка. Айганыш. Рахмат. Кыздардын абалын жакшы түшүнөт да. Бүткөнүн кадырын күткөн билет деп коет го негизи. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Кош келипсиз. Алмагүл кандайсың? Абдан жакшы. Өзүңүз? Мен Жипарежи. Жипарежи келиңиз. Нурлан кандайсың? Эң сонун кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Быйылкы тойдун сезону кандай өтүп атат? Жакшы. Тойдон баштаганыңыз жакшы. Былтыр мен кайсы тойго бардым, сен ошол тойго барып урдап аттың эле. Буюрса быйыл дагы жакшы. Быйыл жолуга элекмин. Анда экөөңөргө тең ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат эже. Рахмат. Дагы көп ийгиликтерге жетишкиле. Анан мен Нурландын чөнтөгүнө. Чоң рахмат сизге. Дагы тойго чакырат экен деп ойлоп кетти да болбосо. Рахмат. Бар болуңуз. Добушуңузду катабалдык жигиттин чөнтөгүнөн келип туруңуз дейли. Ардактуу замандаштар, 60 кыска номерине дагы Санжара сөзүнөн баштап кат узатып бүгүнкү таланттардын пайдаланып жакшылап түтүп финалга чыгарып берем деген болсоңуз, анда ал сиздин колдо. 50 жуптун ичинен 40 гана жупту, 10 жупту биз финалга чыгарабыз. Эгерде Ким Канчопой топтоп жатканыңыз сиз дагы биз менен кошо чогуу санап олтурган болсоңуз, Токтогүл Ширикчиеванын концертине 2 чакыруу кагазына карабыз. Улуттук филармония 21-22 октябрда Булбул-үндүү Токтогүл Ширикчиева сиздер үчүн ырдайт. Сахнада 30 жылдык кече. Келиңиздер, ошол концертке бардык угармандарды дагы чакырып өтөлү. Кезек жигиттен. Келиңиз Нурлан, кандай жооп айтасыз? Жолугабыз аз күндө көлдүн жээгинен дейт. Макулсузбу? Макулмун. Айганышты бүгүн көрүп суктанып атам. Суктанам деген чыгарып ырдап берейин. Баракелде. Суктанам жап-жашыл айланага укмуштай жаз көркөмү теңелбес ага гана теңелбес ага гана эй тартынбай бери карап күлчү жаным бек кучактап жүзүмдө сүйчү жаным түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным Аралап жашы берди келесиң сен жаныма сезимиң уялыңкы сезилет мага гана сезилет мага гана эй тартынбай бери карап күлчү жаным бек кучактап жүзүмдө сүйчү жаным түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным тартынбай бери карап күлчү жаным бек кучактап жүзүмдө сүйчү жаным түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным жүрчү жаным сүйчү жаным Баракелде.
Ал сөз менен сүйөм деп айтканды биз кабыл албайбыз. Сиз сүйүүңүздү ыр менен билдиришиңиз керек болот. Негизи өзүңүздөн кеткен окшойт, Айганыш башында капа кылып койгон окшойсуз. Ошол себептен тартынбай бери карап күлчү, сүйчү деп чакырып атат. Эми тартынбай айтып келиңиз, ал мүнөзүңүз жакшы экенин байкап турабыз, бирок ал ар жакта көпүрөк күрүнөн өр түрүндө айтып беришиңиз керек. Ага чейин угармандарды кабыл алалы. 57-77-98 сандарын терсеңиз болот жана 60-60 кыскана номерине Санжара сөзүнөн баштап катуу затыңыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы Алмагүл эже? Жакшыбыз, кутман кечиңиз менен. Силерге да кутман кеч. Коноктор Айганыш, Нурлан кандайсыңар? Жакшысызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Силердин талантыңарды сыйлайм. Рахмат, Аябай жакшы ырдайсыңар. Нурлан аябай өзгөчө жагат. Сиз да жагасыз бага де. Каяктан байланыштыңыз айтып коңузчу. Саадан эле байланышып атам. Атым Элнура, анан добушум Нурлан Насипке. Чоң рахмат эжеке. Жакын эле экенбиз шаарда болсок. Жолугабыз дейбиз. Жолугарың дегем. Мына ушинтип эми кыздардын баарына эле жолугабыз деп берсеңиз, кыздардын баары Мейлиңиз жокты бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Жакшыбыз, кош келипсиз. Рахмат бирге болсун. Менин атым Марипа, Жетөбүздөн чыгып атам. Келиңиз Марипажы. Салам сиздерге, Алмагүл сизге. Чоң рахмат. Ийгилик. Ошондой эле келген конокторго дагы чын жен соолук каалмакчымын. Рахмат. Сиздерге ийгилик демекчимин. Менин добушум Нурланга берип коеюн. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жетегизден жолугабыз. Бар болуңуз. Концерттен жолугабыз. Угарманыбыз бар дагы бир. Саламатсызбы? Алло, кандай кутман кетсин менен Алмашка. Рахмат. Нарындан зарлапаң. Жакшы болот, келиңиз Зарлапа. Ай, Алмашка. О, Куштардын баары эле кыйын болуп эле Нурланга берип атат да я. Апа Нурланды аябай жакшы көрүшөт экен бардыгы. Ошентип турбайбы эми? турбайбы? Ыркыга тең ай. Алмаш, Нурлан. Айганыш, экөөңөр тең чоң тилегеним жакшылык. Эл соолугуңар чың болсун, артадай ушун болсун, сөңкөлдөй тунук болсун. Анан эми мен добушумду Айганышка берейин. Анан бир суранып кетесиз элем. Нурлан, мага добуш бербей туруп апам уят жок экенде. Жакшы кошуна менен чай ичип аттык эле бир. Жакшылыгыңдан мырзап койчу алтыным. Болду, азыр сизге арына ырдайбыз ушундай. Чоң рахмат Зарапа. Рахмат Зарлапа, бар болуңуз. Рахмат айталы. Рахмат. Жакшы, маны каалабыз, биз менен чогуу болуңуздар. Программабыздын шарты боюнча 3 кана угарман кабыл алабыз. Бир жылдан соң, эгерде байланышка чыга албай жатсаңыз, анда 60-60 кыска номерине Санжара сөзүнөн баштап катуу заттыңыз. Эгер Санжара деп башын жазбай койгон болсоңуз, анда башка дарекет түшөт. Келген кат бар, кандайсыздар, добушумду айымга узатам, жакшы ырдайт экен, чыгармачылык ийгилик каалайбыз деп 34-62 абонент жазып узаткан экен. Аябай уялып атам Нурлан. 77 абоненти Нурланга добуш узатабыз, азаматсың деп билдирүү жазган экен. 82-52 абоненти дагы Нурланга добуш узатабыз деп билдирүүсүн жазган. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Айганыштын ырдаган баарыбыз жакшы билебиз. Жок, негизи мен Нурлан дегенде аябай корктум чынын айтканда. Коркпоңуз, баары жакшы болот. Албетте Нурлан утса да Нурландын утканы менин утканым, экөөбүз көп жылдан бери достош келатабыз. Анан Нурлан утса мен өзүм Азыр негизи жыйынтык боло элек, эрте эле. Жок, мындай даярдай берейин да мени дагы Нурланды дагы. Жакшы. Келиңиз анда суктанам деген чыгармага сизден жооп болсун. Нурланга сүйүүмдү билгизмекмин негизи, ыр менен. Нурлан, даярдан. Кеткенде. Мен өзүңдү деген жагымдуу чыгарман, сезимдеримди арнап берейин. Издеп жүрөм деппи? Ооба, көп ичинен издеп жүрөм. Бирок көрүнүктүү эле го, көздөр бакырайып. Жок, азыркы убакта Нурлан тойлордо жүрүп таппай калып атам да. Ошо издеп жүргөнүмдү билгизейин. Жакшы болот, келиңиз. Мен баштай берейин. Өзүңдү көп ичинен издеп жүрөм, өзүңө көңүлүмдү төздөп жүрөм, түшүмдө апкарыбай сен деп
seni kızganamın Aylıma gelir bekin bastırıp de Azap toğay aylı tünde uhtabadım Azap toğay aylı tünde uhtabadım Ne kadar sözler. Sen menen koltuktaşıp göl boylosun Akçabak balık bolup gölde oynosun Asılıp çarçasam da moyununa Kumlarıma yıkanmayınca jön koybosun Asılıp çarçasam da moyununa Kumlarıma yıkanmayınca jön koybosun Kumlarıma yıkanmayınca jön koybosun Barakelде. Мына Нурлан эми баарын билетти. Кыялданған көрдүңүзбү Нурлан? Ооба, ушинтип. Андан жаап калды окшойт ушул саптар өзгөчө. Ошо сөздөр алып качат экен. Сизге жагыныш үчүн караңызчы кандай гана саптарды арнабай атабыз, айганыш. Бул ушунча аракет кылып атам эми. Ушул жерден пайдаланып сүйүүмдү билдирейин деп. Кыялын ишке ашырыш сизден эми азыр ага чейин угармандарды кабыл алабыз. Анан кыялы айганыштын кантип ишке ашат болду экен буюрса алдыңкы мүнөттө билебиз. 57-77-98 ардактуу замандаштар жана 60 кыска номерине Санжара сөзүнөн баштап катуу затыңыз мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы эже? Жакшыбыз, Кутман кечиңиз менен. Мен Талас областына караштуу Кара Бура районунун Чалпын айылынан чыгып эле. Жакшы болот. Атыңыз ким? Сыймык. Сыймык. Келиңиз кимди колдойн деп турасыз? Айганыш Абдиева. Чоң рахмат Сыймык. Сиз да сүрдөп турат окшойсуз, унчукпай. Же айганыш кыялданганда сиз да кыялданып кеттиңизби айтор билбейм. 57-77-98 кезекте мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Алдагүл кандайсың? Абдан сонун өзүңүз кандайсыз? Кош келипсиз. Мен дагы сонун жакшынакай күлкүчү кыз жагын алып келип атпайбы шер кылып. Үчөөңөтөн туну кепир, экөөңүздөн үнүнөн айланып сабаа кетем, бирок кыздар Нурланга беребиз, мына биз болсо кемпирлер менен башкалар айгарышка беребиз. Чоң рахмат апа. Бар болуңуз, рахмат. Добушуңузду каттап алдык. Келип туруңуз дейин дагы бир угарманга микрофон sunабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз, кош келипсиз. Бирге болсун. Мен добушум албетте Нурлан мырзага. Ай, рахмат чоң. Атыңыз ким, каяктан байланышып атасыз? Анара атым. Анара Бишкек. Сонун күлөндү. Рахмат барыңарга. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз, каттап алдык добушуңузду. Жигиттин чөнтөгүнө кечиресиздер. Келиңиз анда кыялын орундатыш керек, дароо СМС окубай туруп орундатып окшойбуз. Убакыт алып коебуз го деп коркуп атам. Айганыш чакырып атам биз. Айганышка барамыз ары бердер. Баракелли. Мөлдүрөп бүлдүр көңдөр бышкан кезде
учкан кезде самайлар эңсең селкен акайыңдар самашып сагынчымды самашып сагынчымды уккан кезде барам сага келе кой. солалар кирпегимден өпкөн кезде ак жамгыр нөшөрлөтө төккөн кезде барып куусалыктан ак жүзүбүз көп күндөр арабыздан көп күндөр арабыздан өткөн кезде барам сага ширесин карагаттар чачкан кезде ажарың жок азындай ачкан кезде кучактап бейкучулук түн коюлуп күн нуру уясына күн нуру уясына баткан кезде барам сага гүлдөргө арыларың конгон кезде бал чөбүн оялманым соргон кезде алгачкы биз жолуккан кечтегиде алтын ай асмандагы алтын ай асмандагы толгон кезде барам сага ай барам сага ай барам сага Мен бактылуумун деп. Байкадыңыз байган шайм. Келди болду. Сиз эле кыялданган жериңиз жок айганыш. Себеп дегенде жигит дагы алтын ай асманга толгон кезде, гүлдөргө арылары конгон кезде барам деп атат. Же болбосо барбайт экен. Ошол эми жазды күтөт экенсиз. Гүлдөргө арыларды кондурталы. Ооба. Арак замандаштар 16 saat 59 минутта билинби 1 saat артта калды. Алда жаңы саат койтуп алалы. Андан соң баргандан кийин эмне болот болду экен чогуу билебиз, Жаңы музыкалык сааттарда замандаштар билинбей жарым саатыбыз артта калды. Келиңиздер, Селкинчек долбоорунун 2-чи саатынан жаңы кошулган угармандар болсоларга дагы салам айтып, бүгүн бизде жарым финал экенин эсиңиздерге салалы. Жалпысынан 111 жупка чыккан, ошол 111 жуптун ичинен 50 гана жуп жарым финалга өттү. Жарым финалдан 50 жуптун ичинен биз 10 гана жупту тандап алып, мына ошол финалга чыгарабыз. Финалда кимде ким жеңүүчү болгон болсо, Селкинчек долбоорунун жеңүүчүсү Атап Санжар радиосунун жыл жыйынтыктоочу концертинде атайын бир сыйлыгыбызды тапшырабыз. Ошол себептен
бүгүнкү таланттардын пайдалануун жакшылап түптөө сиздин колдо. Ал үчүн 57-77-98 сандарына байланышыңыз жана 60-60 кыска номерине кат күтөбүз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Нурлан Насип жана Айганыш Абдиева конокто. Өзүңүздөр байкагандай эртеден бери эле абдан бир эшикте да кабарай бизге бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат окшойт. Биз отуруп алып эле бир романтикалуу бир кече уюштуруп аткандай сезип атам. Себеп дегенде бул мүмкүнчүлүк болуш керек деп ойлойм. Бирөөсү чекес чарлап кубанса, бирөөсү дагы ал кубанычты коштоп турган чагым. Барам сага, бирок кайсы күн экенин айта албайм. Бал чөбүн ой алмалар соргон кезде барам го деп атат жигит. Эми айым кандай жооп айтат? Кезек сизде болсун. Негизи жакшы болуп атат аябай. Мен сүйүү темасынан башка көңүл бурбай койсом өтөйүн десем дагы өтө албай атам да. Өткүм келбей атат. Жакшы. Ошон үчүн жооп кылып, арзуумду айтып, Нурланга арзуу чыгармасын ырдап берейин. Жакшы болот. Ой бөлүп карайм жүзүңдөн сымбат, ойнок көз курбум, карашың кымбат. Сагыныч эзет сарору кылып, өзгөчөм деймин башкадан ылгап. Оруду жүрөк ок болуп тиген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөйм. Сагындым сени өлбөрөп турган, мажүрүм болуп сүйүмдөң ырдайм. Жол бою өскөн дарактай болуп, күтүүдөн чарчап жанымды кыйнайм. Ороду жүрөк ок болуп тиген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөйм. Бале. Кыйбасың ойлон кымбатын жандын, жаныңда болуп жалындай жандым. Антпесе өмүр боёктой өчөр, өзүңсүз өтсөм арманым арбын. Оруду жүрөк ок болуп тиген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөйм. А бирок сенден башканы сүйбөйм. Баракелде. Антип коркутпа, өзүм барып отурганда. Эң сонун чыгарма Азаматсыз кол чагалар сизге. Бирок бул сөздүн төркүнүн түшүндүңүз да Нурлан. Көп эле жигиттер бар, бирок алардын ичинен сен жакшы көрүп атканым. Ошол эле канча бакыт дегенди айткысы келип атат окшойт. Айганыш айым, Азаматсыз жакшы жооп болду. Эми кезекти угармандарга берип, анан жигит кандай ойлонду чогум билебиз. Жана эле барам сага деп атты эле, камдан барып жолго чыкты бекен, чыга элекпи? Билебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Атым Тынчтык. Жакшы болот. Тынчтык кайсыл жактан байланыштыңыз? Бишкектен эле. Мен ошо эки ырчыга чыгармачылык ийгилик каалайм. Жакшы. Жана добушум Нурлан Насип болот. Нурлан Насип өзү мен сүйгөн ырчы, анан келип калыптыр ошо. Мындай сүйүп атам да. Көрдүңбү Айганыш? Көрүп атам, аябай жаман.
талашам дейсиң, анан момундай күчтүү жигиттер турганда деппи. Мактан баштады уже. 57 77 98 мына сүйүлөр арналгандар башталды. Саламатсызбы? Сүйүлөр. Саламатчылык. Кош келипсиз. Мен добушумду кызга берип коеюн дедим элем. Жакшы Унутуп калдым. Айганыш Шамдиева. Айганыш кызыма берип коеюн дедим Рахмат элем. эжеке, апа рахмат. Мен Ак Суу районунун Жергез айылынан чыгып атам. Жакшы болот. Жалпы Ак Суу жергесинде тыңдап аткан угармандарга да келип калап коелу. Көрдүңбү Нурланды? Саламатсызбы? Алло. Ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз десем, бул угарманыбыз үнү болгон жок. Үналыңыздын азайтып, кайрадан байланышсаңыз болот. Отман кечиңиз менен саламатсызбы? Алло. Десек бул угарманыбыз дагы сүйүүсүн арнамчы зат окшойт. Аябай, Нурландан аябай бардыгы сирден атат окшойт. Бирге болсун, кош келипсиз. Саламатсызбы Алмагүл эже? Саламатсызбы Нурлан, Айганыш? Сиздерди каалайм. Талантыңар ташкындай берсин. Чоң рахмат. Мен Оксана Бишкек шаарынан. Добушум Токтогулдун Торгою Нурлан Акиге. Бар болгула. Экөөңөр тең жакшы көрөбүз. Ийгилик каалайм. Бар болгула. Рахмат. Сизге да ийгилик каалайлы, келиптириңиз байланышкан үчүн рахмат айтабыз. Добушуңузду Торгойдун чөнтөгүнө салып койдук. Мейманыбыз бар, саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатчылык. Отман кечиңиз менен. Мен добушумду Нурлан Акиге берейин дедим эле. Рахмат сизге. Ошону устан чалкан Назижесин айтып койгула. Назиже. Назиже, рахмат чоң. Таныдым. Рахмат. Салам бизден дагы сизге чоң. Бар болуңуз, добушуңузга каталык. Жалпы Ош жергесинде тыңдап аткан угармандарга дагы ийгилик каалап коелу. 60-60 кыска номерине катуу зата берсеңиз болот. Эмнегедир азыр бир аз баракчабыз бир аздан соң ишке кирип иштеп баштады болуш керек. Бир аз техникалык себептерден тоскоолдук жарап жатат. Ошон үчүн мен дагы бир угарман кабыл алып коеюн. Антпесе упайларыңар азыраак топтолуп калышы мүмкүн. Саламатсызбы? Саламатсыз. Отман кечиңиз менен. Рахмат. Кош келипсиз. Мен бул эки чыга мен дагы эме каалайм. Ийгиликтерди. Рахмат. Рахмат маке. Анан бар эле Нурлан Насипти. Ушуну айтсаңыз дебейинби? Мен берки Айганышты көргөн эмесмин. Мен анын деле үнүн сүйүп калдым. Ошо мен атам. Ашты. Чоң рахмат маке. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Кайсыл жактан байланыштыңыз эле? Мен Бишкектен эле чыгып атам. Бишкектен эле экен. Чоң рахмат маке. Көрүшөбүз анда Бишкекте. Айганыш, сиздин жүрөгүңүз кандай жүрөк? Өзү эле билбей калат окшойт. Билбей албайсызбы? Жакшы, арнада кеттик. Мейманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, Алмагүл кызым, Кош келипсиз. мен Калман апаң кантан чыгып атам? Жакшы болот, Калиман апа. Эртеден бери ала албайбыз. Айганыш кызыма да ийгилик денсаулык. Чоң рахмат апа. Нурлан балам мурун келгенде да мен өзүм колдодум эле. Нурлан баламды колдойм. Добушум Нурланга, анан Нурлан. Айганыш кызды тиги издетпей, сенден башка сүйдүрбөй, Токтогулга ушул жерден эле түз алып кет бала. Кет. Бирок сөзүңүз. Той жейли, э? Болду. Ой, Токтогулга мен менен кетесиң деген ырыңырдап койчу. Даяр. Машиналар даярдатабыз. жылытып, э? Азамат, рахмат айтабыз, добушуңузду каттап алдык. Чын эле айымдын баягы ушул ырынан кийин бизде мындай ой пайда болуп атат да, ким жакшы сөз арнап койсо кете берет окшойт деп кооптоно баштадык. Токтогулга андай келин керек жок экен. Бирок ошого карабайт деген сүй экен да, сүй эч нерсеге карабайт экен. Жазбы, күзбү, анан дагы жакшы жаман былгабайт. Анан болбой эле Токтогулга алып кетем деп атат сизди. Келиңиз анда. Кеттик, э? Тун сүйүндү сага болгон ушунча да эзесиңби сага
ырдап жатам. Сүйүмдү сен сезесиңби? Сагарнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби? Макул болуп мени менен токтогулга кетесиңби? Кетем. Жолугууга чакырайын, жобун айтып келесиңби? Анчалык көп кыйнабачы, алда мени сезесиңби? Сагарнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби? Макул болуп мени менен токтогулга кетесиңби? Айтчы гана жобун айтчы, ал олонуп күйүп барам. Анчалык көп назданбачы, алан сайын сүйүп барам. Келчи гүлүм көп күтпөстөн, максатыма жетсем окшой. Күтө бербей токтогулга, алып качып кетсем окшой. Сагарнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби? Макул болуп мени менен токтогулга кетесиңби? Макул болуп мени менен терек сууга кетесиңби? Баракелде. Аябай сонун чыгарма болду. Ушул эле сөздү күтүп отурган эртеден бери жана баштаганда эле Ошондой айтсаң эле кетмекмин. баштаганда эле токтоп алып кетсеңиз болмок экен. Эми азыр качан кетебиз, жаңы айтпадым беле деп мени кошо жүдөтөбү деп турам азыр. Эже эртерээк бүтүрбөйсүзбү, жада эле кетебиз деп айтпадык беле деп. Ооба. Анан айнып кетсечи деген ой келет да. Ага чейин угармандарды калалы жарым саат эми күтүп туруңуз. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Кандай дедиңиз? Сіздерге атайын шыққанымыз ошысы береді. Жакшы болот, келиңиз мырза. Атыңыз ким? Біз атыбыз Мирлан. Каяктан байлаштыңыз? Бишкектен чыгып атабыз. Бишкектен. Бар болуңуз, рахмат айтабыз. Добушуңузду каттап алдык. 57-77-98 сандарын терип сиз дагы байланышсаңыз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар? Жакшыбыз. Кутман кечиңиз менен. Кара бурасынан чалып атам. Жакшы болот. Добушумду Нурлан Насипке берем. Мен Теректуунун жээни болом. Теректуу айынан ысык салам. Атыңызды айтып коңуз. Гүлнар эжеңер болом. Кара бурада. Бар болуңуз. Жалпы Кара буура жергесинде тыңдап аткан угармандарга дагы салам айтабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз. Кош келипсиз. Кандайсыздар? Абдан сонун өзүңүз. Жакшы. Сиздерге эртеден бери чыга албай, эптеп эми зорго чыктык, табастан чалып атабыз. Нурлан байке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Нурлан байке, биз сизди аябай катты жакшы көрөбүз. Жана сиздин көрмандарыңызбыз. Менин 4-класстагы ийнем кичинекей кезден баштап сизди кумир тутат, мындайча айтканда. Чоң рахмат, салам айтып кой. Сиздин ырларыңызды аябай ырдап жакшы көрөт, сиздичи аябай жакшы көрөт. Телевизорлордон көрүп калса аябай сүйүнөт сизди көрүп. Аты Бактияр. Сиз менен сүйлөшкүм келип атат дейт да, сүйлөшүп коесузбу? Рахмат айталы. Ардактуу угарман, келиңиз. Сиз өздүк телефонунан чалып сүйлөшүп аткан жериңиз жок. Биякта көптөгөн угармандар күтүп жатат. Эгерде байланышкыңыз келген болсо, балким өздүк телефонунан байланышаттырсыз. 360-60 кыска номерине өзүңүздүн номериңизди жазып коюңуз, анан байланышасыз. Саламатсызбы, угарманыбыз бар? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Мен Бишкектен чалып атам, Гүлмира атым. Мен Нурлан Насипке берип кеттим, мындайча айтканда.
бул мындай адамгерчиликтүү жана мындай справка киши да. ооба туура айтасыз. Ошондуктан мен добушумду Нурлан Насипке берем. Рахмат. Бар болуңуз. Нурлан канат байлап учкана калды. Сиздердин сөзүңүздөн кийин. 3 килограммга семирдиңиз окшойт, э? Саламатсызбы? Биз тиги кара бурадан чабат булмайдан. Айганышка. Добуш берем. Чоң рахмат. Айганышта учуп атып. Менин жердештерим чоң. Азыр ардактуу угармандар, силерди айтып коелу, азырынча порталыбыз бир аз иштебей жаткандыгына байланыштуу угармандарды көбүрөөк кабыл алалы. Бүгүнкү меймандар семирип кетсин же болбосо арыктап калыштыр бир аз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Алмагүл, кандайсыздар? Жакшыбыз. Конокторго да ыстык салам. Мен Таластан, мен Нура. Жакшы болот. Кара бурадан Таластан чалып атам. Добушум Нурланга. Карачы, менин жердештерим да кара бурадан сага чалып добуш берип атат. Токтогулга кетип атканын билип атам. Куда болуп аткан, Кудайга барган аткан байкап жатышат да. Мейманыбыз бар дагы бир. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Алмагүл? Кош келипсиз, кутман кечиңиз менен. Бирге болсун. Мен Таластан деле эмесмин, көлдөн чыгып жатам. Жакшы. Атым Айда эже. Айда эже, убатабыз сизди. Анан экөөңүн тең чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Рахмат эжеке. Добушум албетте Нурланга. Нурланачке. Бар болуңуз. Көрсө көлдө дагы көрмандар көп дегенди айткысы келип атат окшойт. Мен Таластан эмесмин, көлдөн байланышып жатам, бирок добушум. Көлдө алып койсом окшойт да бир жада. Улантабыз анда сапарыбызга карай Токтогулга кетесиң деди, ооба деп жана эле даяр турган болчусуз. Серияны улантып берелик. Улантып берелик. Токтогулга бардык Нурлан экөөбүз. Анан Барганда эми ойлонуп азыр. Экөөбүз ал жакта жашайбыз да. Экөөбүз жүрөбүз, ошондуктан бир жакшы биз экөөбүз деген жакшы чыгарманы жооп кылып ырдап берейин. Башталды жашоо, Башталды жашоо. Кеттик анда. Бактуу жашоо башталды. Суу чачышпай башталды. Тоңуп калбаңыз, момундай аба ырайында суу чачышсаңыз. Үйдөн чачасыздарбы? Ой, баштайлы. Билбейм кайдан жаралгансың сен маған, маңдайымда бүткөн жалгыз бакыттан. Сени сүйдүм, буйрук алып тагдырдан. Башкалардын мени сага таты бар. Бали. Же болбосо сен жаралып мен үчүн, төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүм. А болбосо айтчы жаным мен үчүн. Зарлап тапкан перзентимдей көрүндү. Нурлан, сөздөргө маани берсең. Уктаганда сенин уйкуң менде бар. Ойлорумда ойлорума киришкен. Сени күбүз эки сандай барабар.
эки сондай барабар биз экөөбүз эки суудай бириккен биз экөөбүз эки суудай бириккен. Баракелде. Рахмат. Уктаганда сенин уйкуң менде бар дейт. Караңызчы, уктаса дагы, жатса дагы, турса дагы. Жок, кая күчтүү сөздөр болду чында. Ооба, жүрөгүңүздү кичине анча мынча болсо дагы огот алдырып бу. Кыймылдады у кичине. Эми кыймылга келген болсо эле андан аркысы буюрса эптеп кетесиз айганыш айым, эми. Эми точно кетем, токтогул. Эми айганыш өтө эле ашыкча эле кетем дей бербеңиз, башка көрөрмандар азыр эрте эле анан коштошо бербейсиз. Биз эмне болобуз деген суроо бар да. Угармандарды кабыл алалы. 57-77-98 сандарын тирген мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Экинчи жолу добуш бергенге уруксат да, эже. Макул. Оксана Бишкек шаарынан, мен түйүм Таластан болом, Бишкекте турам. Добушум Айганыш сиңдиме. Ой, чоң рахмат Оксана эже. Бар болуңуз. Каттап алдык добушуңузду, мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшыбыз. Бирге болсун атыңыз. Конокторго да салам. Саламатсызбы? Менин атым Адилет болот. Менин добушум Айганышка. Адилет, каяктан байланыштыңыз? Мен ям Кара Буурадан байланыштым. Чоң рахмат Адилет. Бар болуңуз, рахмат айтабыз. Добушуңузду каттап алдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшыбыз. Мен Бакыт шаардан чыгып атам, атым Исламбек. Исламбек. Кандайсың деп? Жакшы. Добушумду Нурлан байкеге берип коеюн деп. Ананай. Нурлан байкеңиздей болобу? Каттап алдык добушуңузду. Саламатсызбы? Алло. Кош келипсиз. Мен жана кайта чыккан кыз, сиздерге кайта чалып атам. Атыңызды билем? Динара Нурлан байкеге добуш беребиз. Рахмат. Нурлан байке, мен айттым го жана иним сизди аябай жакшы көрөт депчи. Ошо сүйлөшүп коесузбу, сизге айта турган сөздөр бар эле. Рахмат айталы. Ардактуу угарман, мен айттым эле го сизге. Келиңиз, СМС жөнөтүңүз, анан сизге өздүк телефон менен байланышка чыгат. Себеп дегенде бизди жалпы Кыргызстандын аймагында угармандар тыңдап атат, анан биз убакыт бөлө албайбыз. Себеп дегенде убакыт абдан тар. Саламатсызбы? Сүйлөшөсүз. Кош келипсиз. Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Атыңыз ким? Атым Сезим, Ысык көлдөн чалып атам, Ананьева айылынан. Жакшы. Биздин добушубуз Нурлан байкеге. Сизди баарыбыз үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз. Ырларыңызды сүйүп угабыз. Рахмат, бар болуңуз. Карманчылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Сизге да ийгилик каалайлы. Бар болуңуз. Жалпы көл жергесин тыңдап аткан угармандарга дагы салам айтабыз. Азыр Нурланга бир суроо бергим келет, азыр угарман кабыл алып коюп. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Нурлан иним кандайсың? Эң сонун кандайсыз? Анан азыркы карындашым ырдаган аябай элжиретти жүрөктө. Рахмат байке. Эзилик барбы? Чында баягы телевизордон мындай эмеңди көрө элек экенбиз, анан күлкүңдөн, ырыңдан чында сүйдүрүп койдум. Мына сүйдүрүп койдуң дейт. Күлкү жалып качат да. Нурлан албаса мен алып кетейин. Койдоксузбу? Ооба, койдук. Анда келебиз. Азыр эфир бүткөнгө чейин келиңиз. Мен токтогул кетпей калдым ошо. Рахмат, бар болуңуз. Байланышка чыгырачылык айтабыз. Азыр 101 роза гүлү көтөрүп алып эле биздин имараттын алдына келип калсаңыз болот, биз ой боюнда койбой эле. Ак көңүл жан мага деле көрөт. Жакшы, ардактуу замандаштар, сапарыбызга карай улайбыз. Азыр кыздар келбесе болду, Нурланды алып кетет болчумун деп. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшыбыз, кош келипсиз. Келдик. Атыңыз ким? Атым Бактыгүл. Каяктан байланышып атасыз? Бишкектен, Биргалбектен. Жакшы болот. Добушуңуз кимге? Добушум Нурланга. Рахмат. Анан могу эмелерди эсептеп атпайлыбы добуштарды? Ооба.
ошону кандай кылып SMS портал иштебей атса кандай кылып эме кыласыз? Угармандардын добуштарын гана сынап отурасыз ошондо. Анан аягында чалуу кабыл алып ким канча алган биринчилерден болуп жооп айткан болсоңуз концертке чакыруу кагазына карап макулсузбу? Рахмат. Рахмат айталы, бар болуңуз, байланышкан үчүн ыраазычылык айталы. Добушуңузду каттап алдык. Ким канча упай топтоп жатканын сынап турган болсоңуз бийлегибиз бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшыбыз, кош келипсиз. Кош келип калдык, Нурлан Мырза алып кетели деп. Каяктан байланышып атасыз? Кертеңел жакыныраак. Жакыныраак, Атыңыз ким? Алып кетели башка. Гуля менен атым. Гуля эже. Азыр канча кыз менен келип каласыз? Биз деген 30 кыз менен бар. Бар, эсин өрбөйсүп, турган Жакшы экен. Жакшыдар. Кетти. Давайте. Нурланга. Рахмат. Азыр эшикке чыксак эле бир жак капталда жалаң кыздар, бир жак капталда жалаң жигиттер туруппу, экөөңөр эки жакка озатып калып калып турбайсыңыз ошондо. Байланышка чыккан угармандардын баары эле Нурлан Байке деп аткандан сурап атам. Бир тоор эле жашап калган окшойбуз, сени Байке деп атсам мен өзүмдү такыр эле карыган сезип кеттим да. Эми чоңоюп калдык да. Ошо чоңоюп эле калган экенбиз. Алтыга чыгып калдык. Аксакал болуп иште. Ошо Да, басырыктуу пробкадан акырындараак өтүп. Ойлодук, Мурун жаштык кезде кызылдарды карабай эле. Ошондон байкасаң болот турбайбы, Байке деп аткандан эле. Келиңиздер, анда убакыт өтүп жаткан экен, демек үйлөнгөнгө дагы мезгил келип жеттир. Менимче бул суроону бар эле берет бош керек. Качан үйлөнөсүң, качан турмушка чыгасың деп сизге делечи. Анан бүгүн мына деп туруп экөөңөрдү үйлөнтөлү десек, бирок бизге мүмкүнчүлүк бергидей эмес угармандар. Сөйтүп дегенде ала качып кетебиз дегендер. Эки тарап болуп бөлүнө баштады. Эми ушунчалык көрмадыңар көп болсо эми мынча өзүңөр айткандай эми сулуу угармандары басып кетет го. Бир келсе. Бардыгы тамаша. Келиңиздер анда. Уланта берели, эми аракет кылса берекет дейт го, аракет кылып көрөлүчү. Кандай жооп айтасыз? Мен айганышка сон жооп айтам. Биз экөөбүз деген чыгарма. Айганыш экөөбүз токтолго кетип калганбыз. Экөөңөр ошакта өзүңүз айткандай суу чачып атасыңар. Чачышып, айганышка бир сонун бир айганыштен ырдырдап берейин. Баракелде. Айылдашым сулуу айганыш, ай жылдыздай көктө жайнаңыз. Башка айылга ыра көрө албай, баарыбыздын кетти айлабыз. Сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Адат болду күндө кечинде, айганыштын айланыш. Болдум сага кайдан байланып. Эмале. Ташыргызсам такыр тоготпой, кирешеңер жакын жолотпой. Апаң чыга сенин ордуңа, чоң таягын кармап колуна. Сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Адат болду күндө кечинде, айганыштын айланыш. Болду сага
сага кайдан байланыш айылдашым сулуу айланыш. Баракелде. Азыр мен бузайм бу силерди. Айылдашым деп атпайбы? Демек айылдашында башка айганыш бар экенсиз. Токтолуп барганда айылдаш болду. Силерге азыр баары бир экен да, мындай жок баары бир меники. Тоскоолдуктарга карабайбыз. Чагылган чөбү каржайбыз Суукпу, ысыкпы, Борон чапкын болсо дагы. Азаматсыздар. Ошону байкадым, эчикте борон чапкын болуп атса эле көңүл бирде кирип келгенде эле деп түшүнгөм да. Деп эле. Тамаша. Келиңиздер анда угармандарга кезек берели. 57-77-98 стандарттар байланышсаңыз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Кош келипсиз. Манкеш, мен доушумду Нурлан Насипке берейин деп аткам. Атыңыз ким эле? Малина, Малина, каяктан байланыштыңыз? Бишкектен. Анан айтат элем, айганыш тугансаңыздар, сарымсаңыздар Нурлан Насипке сүйөбүз. Кандай? Аябай сыйлайбыз, урматталабыз. Ошон үчүн доушумду Дарыл эженин бүт дарын атынан Нурлан Насипке берем. Түшүнбөй калдым. Мен да түшүнбөй калдым. Не дейсиздер ал? Сиздер урушсаңыздар да, эме кылсаңыздар да биз баары бир сүйөбүз дейт. Акча берген. Мына күйөрман деген ушундай болуш керек, Ооба. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алмагүл Кутман кет. Бирге болсун, келиңиз. Коноктор саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Нурлан эмне доуш берейин дедим. Атыңыз ким эле? Мен атым Миргүл, Бишкектен чалып кетем. Бишкектен, жумуш үстүндө окшойсуз, 60-60 смс жөнөттүм эле да, анан оштуу болуп келип калды го мага. Санжыра деп башынан жазбасаңыз башка дарекке түшүп калат. Ошо айтпай кеткелең, мен 60-60 кетип жүргөм да. СМС айтып койсом болобу? Айтып койсоңуз болот. Токтогулдан төрөлүп, Нурлан иним эресеге жеткен жер. Мактана турган жерим бар, сыймыктанаар элим бар. Ошолордун ичинде Нурлан деген иним бар. Аягы ушундай экен да. Эң таланттуу Нурлан деген иним бар деген. Каттын аягы Кубанычтамын. толук болбой калды. СМС жөнөткөн экенсиз. Мен айтып атам башынан бери, программа башталгандан бери Санжыра деп жазбай койгон болсоңуз башка дарекке түшөт. Ошол себептен каттын башына сөзсүз түрдө Санжыра деп жазышыңыз керек болот. Зато башка каналдарда түшүп калат экен. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Кош келдик. Бир жак тарабында кыздар Нурлан Насип тап кетип атса, жигиттер кыздап кетип атса, ортодо сен калып калат экенсиң. Мен бар, сен алып кетсең. Как раз бойдок. Өзүм салып берем. Өзүм салып берем. Алып берсең анда сөзсүз барып азыр турам. Сөзсүз салып берем. Атыңыз ким эле? Атым Бишкектен Замирбек. Замирбек мырза. Эшке чыгып Замирбек байке деп турбайбы? Чоң албай киржесин үйнөзгөн. Ооба. Замирбек мырза, эми уят кылбай сөз келиңиз, анан добушуңуз кимге? Сен да уят кылбасаң сөзсүз күтүп тургун. Макул. Добушум жигиттер кыздарды сыйлайбыз айганышка. Азамат. Өзүм кыз узатуу кылып берем. Ушул добушуңуз үчүн. Рысбек байке көчман тоюнда музыка Коюп бересиздер. Мен жар айтып киргизип берем. Угарманыңыз бар, саламатсызбы? Алло. Десем угарманым салсап кеткен экен, кайрадан байланышсаңыз болот. 57-77-98 сандарын терип. Саламатсызбы? Алло, Нурлан Насипке мен сизди жакшы көрөм. Сизди Нурланды аябай жакшы көрөм. Рахмат. Анан жаман таттуу. Доушумду берем. Атыңыз ким эле? Бактияр. Кайсыл жактан байланыштыңыз? Таластан. Таластан. Таласка барып концерт койбосоңуз болбой калды. Таластын көрмандарыңыз абдан көп экен. 57-77-98 сандарын терип дагы бир угарман кабыл алалы. Биздин СМС порталыбыз иштебей жаткандыгына байланыштуу көбүрөөк угарман кабыл албасак, сиздердин упайыңар азыраак болуп калат. Саламатсызбы? Мен саламатсыздарбы, мен алыскы Батинден чыгып атам. Жакшы. Атым Бактыгүл.
добушумду Нурланга берип койсом. Нурлан эле. Чоң рахмат эжеге. Бар болуңуз, рахмат айталы. Кайыт Куржунов иштеп баштады. Санжирага сөзүнөн баштап 60-60 кыска номерине жөнөтүңүз. Добушум айганышка дейт 15:00 абонент СМС билдирүүсүндө. Азырынча да ушундай добуштар программабыздын жыйынтыкталарына аз гана убакыттар калды. Келиңиз эми айганыш үйүңүздү айланып, кайдан бойдун байланыш серия келдик, э? Эмне деп ойлойсуз? Суудагы чачыштык, бактылуу өмүр сүрүп атабыз. Айганышты ырдап берип атат. Анан бирок эме орусча айтканда разнообразие керек да, токтогул деле жүрө бербей. Өрүкзарга кетели деп, өрүкзарга Балайын өрүкзардан өткөрөлүп деппи? Балайын өрүкзардан өткөрөлүп. Чачыш эле токтогулда жүрө бербей. Азабатсыз келиңиз. Жүрери чечип кетели өрүкзарга, сунушумду суранам четке какпа. Сүйүбүзгө жолугуп айлуу түндө, сыйын алып бир келген, сыйын алып бир келген бактыбызга, сыйын алып бир келген, сыйын алып бир келген бактыбызга. Мөл булакка баралы ай тоскону, ат жалында шамалда ойношкону. Кечикпейли бир келген бактыбыздан, өрүкзарга кетели, өрүкзарга кетели, макул болчу. Өрүкзарга кетели, өрүкзарга кетели, макул болчу. Айлуу түндө жетелеп сүйүбүздү, өрүкзарга чачалы күлкүбүздү. Жылдыздардын терели чачыласын, булактарга сүйдүрүп, булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Булактарга сүйдүрүп, булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Кечикпейли бир келген бактыбыздан, өрүкзарга кетели, өрүкзарга кетели, макул болчу. Өрүкзарга кетели, өрүкзарга кетели, макул болчу. Баракелде. Адан ыймандуу жакшы кыз экен, Америкага барам жолсо, Польшага жолсо, Парижге барам демели. Балайын жөн эле өрүкзардан өткөрөлү деп сунуш кылып атат. Жигит макулбу же макул эмеспи? Кыска. Кыздардын баары эле. Биз бул сепаразага карай улантабыз. 57-70-98 сандарын терип байланышка чыгып добушуңузду узатсаңыздар болчу. 60-60 кыска номерине Санжира сөзүнөн баштап да кат узатсаңыз, сизде алдыда убакыт бар экенин эсиңизге салайын. Мейманыбыз бар, кабыл алып добушун кимге узат болуп экен, чогуу угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз, Кутман келипсиз. Жакшы.
эми кечки долбоор силкинчек долбооруна чыксамбы деген да ошону билбей атам да баягы ырдагандардычы. Ошону эметип койсоңур номеринде. Катышкыңыз келип жатат, Буюрса жаңы жылдан кийин тандоо жүрөт. Ага чейин кечки саат 11ден 12ге чейин, кечинде саат 9дон 11ге чейин бизде болуп, Селкинчек плюс долбооруна катышышыңыз керек. Тандоодон өтсөңүз гана буюрса жаңы жылдан Анын кичинекейинде эле ырдашымын да. Ырдашымын. жакшы болот. Келиңиз. Азыр добушуңуз кимге бересиз? Добушум жана кызга Нурлан Насибековну эле берем. Бирөөнү эле кабыл алабыз. Кең пейили жеке. Нурлан Насибеков. Макул, рахмат айталы. Эгерде да ушул долбоорго сиз дагы катышкыңыз келип турган болсо, анда кечки саат 21ден 23:00га чейин Селкинчек плюс долбоорун оңуңуз, ошол жакта тандоо жүрүп жатат. Жаңы жылга, албетте жаңы жылдан кийин элдик таланттарды дагы катыштырабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы. Жакшыбыз, кош келипсиз. Финалыңыздын назы айтып алыңыз. Ой, биздин добуш аябышка. Жакшы. Рахмат байке. Рахмат айталы, бар болуңуз. Добушуңузду каттап алдык. Финалыңыздын назы айтып алсаңыз жакшы болмок экен. Кош келипсиз. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Атыңыз ким? Так. Туйгунбек байкең айнабыл. Жакшы болот, Туйгунбек мырза, келиңиз. Алмагүл. Ой, мен эртеден бери таң калып атам. Бүт эле кыздардын баары Нурлан Насипке дейт бир эркек бала чыкпай калган жигит. Бүт баардыгын эле акча кылып алып эле кыздарды унутуп койгон го дейт. Биздин убакта кыздардын колун кармасак бир ай сүйүнүп жүрчү элек. Анан эми бир жигит чыкпайт, ушу кызым аябай жүдөдү. Ошо. Менин колуман келсе бир 20-30 берет элем, только бирди гана уруксаатта менден. Ооба. Туйгунбек байкеңер эми кут болсун, экөө тең аябай бакыйган оозго алынган кыргыздын жигити кыздары. Анан эми өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең болсун. Азыркы жигиттердин баары радио укпай калган көрүнөт. Таң калам. Ийгилик ишиңер. Жок, чалып матчтын кел алып кетем дегендер да болду. Башынан бери угатасызбы? Айла жок болуп атат эми. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Бар болуңуз, добушуңузду каттап алдык. Келген катпар добушум Айганышка 3551 абоненти. Санжара, мен ушунчалык көңүлүм ачылды. Бүгүнкү Нурлан менен Айганыштын экөө тең бирдей ырчылар. Айганышка мен номеримди берип койгулачы. Майрамбек Бишкек шаары билдирүүсүнөн жазып узаткан экен. 0705 абонент смс билдирүүсүндө. Майрамбек мырза, мына жигиттер жок деп атты эле, мен номеримди берип койгулачы, байланышайын деп атат. Добушум Айганышка деген экен. 3479 абонент смс билдирүүсүн жазып узаткан экен. Каттап алдык добушуңузду. Жигитке добуш узатып койгулачы, Азаматтын Нурлан деп билдирүү жазган. 3196 абоненти смс билдирүүсүндө. Улантабыз, анда кезекти кайрадан сизге берели. Өргүзарга кетели, макул болчу дейт. Балайын өткөргөнгө макулсузбу? Макулмун. Улата жакшы эле. Келиңиз. Эми эшикте абарай дагы баккен көрүп атканда жаңгыр жаап мындай. Жаңгыр төктү дегендер да. Жакшы. Жаңгыр төктү эч басылбай, биз келаттык көл шал болуп, жол кароого көз ачылбай, бет алдымда şamal soğuk, güngür kürep jamgır töktü, oşol günдөр kayda gitti, jaştığımdan jege çegip
кайрылбастан кете берди. Жамгыр төктү, эске түштү, алыс калган жаштыгымда сагынтасың жүрөк тези колдон учкан ак кумдан күн күркүрөп жамгыр төктү ошол күндөр кайда кетти жаштыгымдан жеге-жеги кайрылбастан кете берди. Кайрылбастан кете берди. Баракелде. Айба, ойлонуп койду го. Элестетип кеттим да. Жаан жаап. Машинада. Машинада өрүк-зарды көздөп. Кетип баратасыңар ойлонуп, Кыялыңар ишке ашсын буюрса, жакшы жооп болду. Эми угармандарга кезек берет экен. Биз 57-77-98 сандардын жана 60-60 кыска номерине Санжира сөзүнөн баштап кат узатсаңыз болот. Биз жалпы Кыргызстандын бардык аймагынан тыңдай аласыз. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, Алмагүлжө, саламатсызбы? Жакшыбыз, кутман кечиңиз менен. Жана селкинчек башталганда биринчи болуп мен чыккан болчумун, Элнура. Нурлан Насипкен жана жол алды өдө эле, анан жамгыр жаап атпай, мен жеткирип койсо жакшы болмок, анан доосун Нурланга. Ошондо сизди каяктан алып келип жеткизиш керек? Жибекчи болуп, Соголок молдодон алып кетсе болот. Алгачкы сөздөрүңүз. Мына Жибекчи болуп, Соголок молдодон күтүп турсаңыз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келипсиз. Курсукпаты кечмери менен. Бирге болсун, атыңыз ким? Менин атым Мунира. Мунира эже каяктан Бүгүн байлаштыңыз? келген конокторго ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан чалгам. Дилбар эженин цехинен. Жакшы. Дошубуз Нурлан Насипке биздин цехтин баары колдоп атышат. Канча эмгек жамаат бар? Десем, алыстан кетти. Рахмат айталы, бар болуңуздар. Кезекте дагы бир угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Doğuşumuz Ayganışka Boşton Jolbosbek. Чоң рахмат, Жолдошбек байке. Рахмат. Бар болуңуз, рахмат айталы. Келген каттар бар. Урматтуу Нурлан байке, сизди урматтап, добушубуз сизге карындашыңыз деп толукталбай калган 51-35 абонент. Рахмат айтып, добушуңузду каттап алдык. Айганыштын фамилиясын айтып койгулачы. Добушум дагы бир жолу Айганышка дейт. Абдиева Айганыш коноктом. Мен Нурланга аябай сонун болуп жатат. Кундуз добушун берип узаткан экен. Добушум Айганышка деп билдирип жазган. 32-67 абонент смс билдирүүсүндө. Ошону менен биз добуштарды токтотобуз, чалууларды дагы жана смс билдирүүлөрдү дагы. Эми кимде канча упай болгондугун санап олтурган болсоңуздар, анда бизге кат узатыңыз. Нурлан Насипбек саат аралыгында өз чөнтөгүндө канча упай топтоду, жана Айганыш Абдиева канча упай топтоду. Алгачкылардан болуп так жана туура жоопта 60-60 кыска номерине Санжира сөзүнөн баштап кыз же жигит деп туруп сан жазып койгон болсоңуз, анда биз сизге 21-22 октябрда боло тургучу Улуттук филармонияда Токтобой Чирикчиеванын концертине 2 чакыруу кагазын ыйгарабыз. Гана күндөр калды, чер жазып жакшы маанайда концерт көрүп келем деген болсоңуздар, анда 21-22 октябрда Улуттук филармонияда Токтобой Чирикчиева сиздер үчүн ырдайт. 17 saat 55 минутта билинбей, мына бир жарым саат артта калды, жарым саат кеч баштап калган элек. Негизи жакшы маанайда өттү. Албетте сиздердин талантыңыздарга таазим этебиз. Дагы сиздерден жакшы чыгармаларды, жакшы ырларды, анан жакшы жаңылыктарды сиздер тараптан күтөбүз. Да ушулай таланттуу инсандар менен кызматташууга Санжира радиосунун жалпы жамааты ар дайым коштар экенин билдирет. Көп сагындырбай келтириңиздер дейли. Азыр бир аз жыйынтыкты угармандар жазгы чакты. Сиздерге эриккен микрофон узатайын. Келиңиздер. Бүгүнкү эфир жөнүндө жалпы жыйынтык анан элге болгон кабыл келиңиздер.
Сиз баштайсызбы? Мейли. Чоң рахмат. Биринчиден жалпы Санжара радиосунун жалпы жамаатына рахмат айткым келет. Биздин атыбыздан, жеке өзүмдүн атымдан дагы албетте менин оюмча жакшы болду. Аябай маанайым дагы аябай көтөрүлдү бүгүн. Мынчалык көптөн бери күлө элек болчумун. Негизи албетте селкинчекти аябай күйлөнткөнгө аракет кылдык. Негизи бунун баары тамаша деп коеюн Нурландын көйөрмандарына. Негизи Нурлан экөөбүз аябай жакын достордонбуз. Азыр тамаша түрүндө баягы сүйүбүздү арнап селкинчекти болушунча күлөткөнгө аракет кылдык да. Албетте Нурланга дагы менин оюмча азыркы убакта Кыргызстандын эң чын ачыгын эле айтканда биринчи орунда турган ырчы жигит деп эсептейм. Бул чын уч Нурлан. Мындан дагы чоң аябай албан ийгиликтерди каалайм. Нурлан экөөбүз көп жылдан бери доспуз. Албетте Нурлан утканы менин утканым. Нурлан көп ийгиликке жетсе биз кубанабыз дегендей. Сиздерге чоң рахмат ушинтип чакырганыңыздарга, баардыгыңыздарга, сиздерге дагы жалпы Санжара радиосу өнүгүп өсө берсин. Баардыгыңыздарга чоң ийгиликтер. Рахмат айталы келиңиз Нурлан. Чоң рахмат. Мен да Айганыч жакшы сөздөрдү айтты. Санжара радиосунун селкинчегин күйлөнткөнгө аракет кылдык чындыгында. Баардык добуш берип, бизге чыгып, өзүнүн багы талашып аткан көрөрмандар баардыгына Айганыч экөөбүздөн ыраазычылык билгизебиз. Айганычка да чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анткени аябай күчтүү кыздар, күчтүү кыз. Кыргызстан шоу бизнесине ушундай күчтүү ырчы кыздар абдан керек. Ошондуктан сага дагы аябай чыгармачылыкта чоң жетишкендиктерди каалайм. Ушундай үн менен, ушундай келбет менен сөзсүз түрдө чыгыш керек. Дагы жакшы келиптер. Сөзсүз түрдө жакшы үмүтүбүз чоң сенден. Ошо, Алмагүл эже сизге дагы тез аранын ичинде ак калпакты тез аранын ичинде Рысбек байкебизге дагы рахмат бүгүн Айганычты коштоп келген. Рысбек байкеге да чоң рахмат айтып кетким келет. Анткени тыгынга карабай аябай бат болушунча эртерээк келгенге аракет кылды. Рысбек байке да чогуу келдик. Чоң рахматымды айтып кетем. Терең ыраазымын аябай. Ооба. Талантыңызга таазим, биз дагы рахмат айталы жамаатыбыздын атынан. Жооптор келген, бирок эрте жыйынтык чыгарбай тургула. Балким туура эмес болуп калышы толук мүмкүн. Акыркы сандары 0636 абонент айым 22 жигит 31 деп билдирип жазган экен. 9564 абоненти кызда 21 жигитти 30 деп жазган. Нурлан 30 Айганыч 21 деп билдирип жазган. 9676 абонентасыбыз билдирүүсүндө 51-70 кызда 20, балада 30 упай топтолду деп жооп жазган экен. 56-46 абоненти болсо айымда 22, жигитте 22 деп жоопту жазган экен. Туура эмес болуп калган. Бардык угармандардын жооптору тилекке каршы туура эмес болуп калды. 2 саат аралыгында Айганыч Абдиева өз чөнтөгүнө чалуулар жана смстар менен бирге 22 упай топтоду. Кол чалуулар сизге. Рахмат. Көйлө болот эле. Кечип калбадыңарбы өзүңөр? Жарым саат эрте болгондо мындан көбүрөөк упай топтомоксуңар. Ал эми Нурлан Насип 2 саат аралыгында өз чөнтөгүнө келген чалуулар жана СМС билдирүүлөр менен биргеликте өз чөнтөгүнө Нурлан болсо канча деп ойлоп атабыз өзүңүз? Билбейм. 165. 32 упай топтоп программабыздын жеңүүчүсү аталды. Айганыч. Мына. Айганычта күчтүү эме болду. Жакшы жыйынтык, албетте балким финалга дагы келип калышыңыздар толук мүмкүн. Баягы элдин кабыл алуусу дагы сөзсүз эске алынат. Андан кийин дагы эстрада багытынан дагы сөзсүз 10 жуптун ичине 2 жупту тандап алабыз. Анан алардын ичинен эң көп упай топтогондордун катарына киресиздер деп düşünөбүз. Балким өгөөңүздөр кайра эле ушул финалга чыгып калышыңыздар. Негизи Нурлан менен селкинчикке чыгыштын өзү эле кандай эрдик айтсаңыз, Алмагүл эже. Мен эрдик кылдым бүгүн. Азаматсыңар.